Ассаламу алейкум жамаат. Саат кечки 7:37 өттү. Буюрса линияга чыгабыз азыр. Мол күн кыркы тарткан видеомду эртеси түштөн кийин чыга албай койдум. Эртеси бүгүн кечинде атайын чыгып, кечки сменаны тартайын деп атам. Бул жакта да азыр эмелерди нөлгө чыгара түшүрөбүз. Канча километр жол жүрөт экенбиз көрөбүз. Так, мол А дегенде түшүп койлу нөлгө коюп. Б дегенде де түшүп койролу. Канча километр жол жүрүп, канча сом акча табабыз. Бензин ушул жерде. Все, жумушубузду баштадык анда. Линия дегенди басабыз. Бисмилла деп жумушубузду баштадык. Биринчи заказ көп күттүрбөй эле Курчатова көчөсүнөн берип атат. Коэффициент жок. Это понятно. Мындайча айтканда. Капят токтоп тур. Мен чыгып кетейин. Все. Ночной сменаны да бир көргүлө, коэффициент жок. На данный момент кечки пробка бар 5 балл. Бирок заказ аткарган сайын жумушубуз жеңилдей берет. Пробка азайып жеңилдей берет. Эртеме линияга чыксаң, заказ аткарган сайын пробка да көбөйүп, же жумуш жанакындай оорлошу берет. Кечкиси только жеңилдейт. 18 минутада 205 сом болду, бирок Орок деген жерге келип калдык. Анда жогорураак, селекциянын жогору жагында. Самый главный пробкада жүрбөй калдык, бирок аябай жол начар жол. Заказ кечинде болобу бул тараптан шаар тарапка болбойбу белгисиз. И жолдору да бир аз мындай экен. Шаарга жетейин дегенде плюс 30 менен заказ алдым. Бир 3 километр, 4 километрде жөө келип аттым эле. Шаарды көздөй. Все, заказ түштү буюрса. Плюс 30 менен. 3 километр 6 минута, 2 километр 6 минута көргөзүп атат жол. Бул Баха тараптан чыгам, жанакы Бахада глобус бар го уже. Резиденциянын поворот тарабында светофор. Жогору жакта чоң арыктын жолунда ошол тараптан чыгам азыр. Заказга жеткенимди отмена кылып салды. Ал чоң арык тарапта. Андан да дальше кеткен айылдарга, аларча тарапка кеткен айылдар бар ғой, байтик сайтик ошол тарапка кете турган кишилер окшойт да. Маршрутка келип калды, автобус келип калды, отмена кылып салышты. Все, резиденция тарапка карап айрылып кете беребиз, айла жок. Экинчи заказ советский тараптан түштү. 2,5 километр 7 минута көргөзүп атат. Без коэффициент. Ача айтканда коэффициент жок. Бұл уже советскийден ылдый кетти аз. Жыл массив Совмина бұл жер. Бұл көчө жанакы көчө экен. Кыргыз Азербайжан паркынан өткөндө, советскийден жогору көтөрүлүп атканда, сол тарапка кетесиңер мол новостройкаларгачы. Мондай жолдор дагы общий 800 метр ушундай жол менен барат экенбиз. Азыркы биринчи заказым деле ошондой болчу. Монсу деле ошондой что-то асфальттын үстүндө жүрбөй калдык го дейм бүгүн. Бул тарап жалаң эле новостройкалар экен. Көрүнүп эле турат. Аябай көп домдор, слишком көп. Ушул домдо мындай жашап аткан уже тургундар бар экен да, ошондуктан могул жер жантан бери санаталар, биайдилер, таксилер өтүп атат. Бирок жол слишком начар. Азыр бул жерде эл көбөйгөн сайын таксилер көбүрөөк кире баштайт да, байкуштар таксилерге эле кыйын болот экен. Батыраак могул жерде асфальт төшөөсө болбойт. Микрорайон слишком чоң. Бул жактарда светтер күйбөй атат, бирок жол ичи советскийден кайрылгандан бери мындай многоэтажкалар аябай густо населенный. Заказга да келейин деп калдык. Так, Термичкова көчөсүнө түштү. Пишпекел Лев Толстой менен кесилиш тарабында. Мондай жөн эле посылка салып жиберишти. Кичинекей пакет менен 250 сом болду. Мондай кагазы менен акчасын төлөп койду сразу. Жакшы болду мындай. Жаман жолдорду пассажир менен кеткенде аябай вообще эле жактырбайм да. Жакшы болду өзүм жалгыз барганым. Новостройкаларды көрүп кеттим. Бул жака көптөн бери такси кылбаганыма кирбей жүрүп, молар бизге жолдон көрүнбөйт го мол домдордун баарычы. Жакшы болду көрүп алганым. Таксини ушул жагы пайда да. Көп жакты көрүп, билип, байкаштырып жүрөсүң.
Ошо заказды алып келип завершать этип койдум. Азыр бир таксопарк боюнча видео звонок кылып бир нерсени кеңеш алайын дегенде макул деп линиядан чыгып турабыз. Мухаммед Жумаев, если видеону көрүп калсаң, мен сенин домуңа келип калдым. Ушул жака посылка алып келдим. Пока эки эле заказ аткардык, 462 сомдук. Бишкек парктан ВФга келдик, 139 сом, 8 минутада келдик. ВФ центр. Цепочка заказов бар. Советский тарапта экен. Плюс 50 менен түшкөн ал жака. Эми өткөзүп бергиле, разворот алып кетип калайын мен. Өзүчө болуп кетти го. Мен эч кайсы машинада эле жок болчу. Мен пассажир түшүрүп чыкчакты. Толтурабы, горки толуп кетиптир. 14 минута жалга келип калдык. Цепочка заказов бар. Ошондо бул кайсыл тарабында болуп калды. Так, мынтип картадан көрүп алайлы. Тыналиева тарапка, значит, арт тарабында экен. Саат 10:32 өттү. Ал жалдан 7-чи микрорайонго барат экенбиз. 7 километр 17 минута көргөзүп атат. Центрде болсо кайф күйүп атат. Буюрса азыр алып, акырдан центрге жетип алып, кымбат заказдарды алганга аракет кылабыз. Пока клиент чыкчакты, канча иштегендерин көргөзүп коеюн. 5 заказ 961 сом болду. 6-чы заказ алганда азыр получается. 15 минутада 7-чи микрорайонго келдик. Пока временно линиядан чыгып койдук 1-2 минутага. Поликтеримди, Ева поликтеримди да сүрүп салышыптыр. Ордуна коюп коеюн. Так. 7-чи заказ 5 минута 110 сом, плюс 50 сом менен кийинки заказыбыз бар эле, отмена болуптур бар экен. Плюс 50 менен түшкөн. Коэффициент. Двордон разворот алып чыкчакты, плюс 50 сом менен түшкөн заказ отмена болуп кетип, Карла Маркса жактан без коэффициента заказ түштү, алып кое бердим. Кеттик, аткара беребиз берген заказын. 8-чи заказ 100 сом болду, 5 минутада алып келдим. 9-чы заказ түштү, плюс 40 коэффициент менен. Так, бул жака Абая менен кирди. Тез кайдан түштү өзү бир көрүп коелу. Так, Ахунбаева Абая көчөсүндө жүрөбүз. 9-чы заказ плюс 40 менен түштү, эми отмена кылбай турсун эми. А так негизи 10 эле заказ кылам деп чыктым. Ночной сменада экономдо кандай заказ болор экен көргөзүп коеюн деп. Заказды завершать этип бүткүчөктү. Плюс 90 менен заказ түштү эле. Ал отмена болуп кетиптир да, азыр уже попучук менен берип атат. 10-чы заказымчы. Мен өзү 10 заказ аткарып эле кетем деп аттым эле. 10-чы заказ. Плюс 90 менен аябай жакшы болмокто, бул кайра эме болуп калды. Отмена болуп, без коэффициент попучук болуп калды. Так. Приниматься этилип калбайбы экен о? Заказ отменен деп чыгып калчу да, мына чыкты. Все, заказ отменен. Бул заказ 123 сом болду, 4 минутада алып келдим. Так. Жок, 8 заказ эми аткарыптырмын да. Ойлоп аткам уже 9 заказ болуп кетти деп, дагы 2 заказ аткарышым керек экен. Плюс 70 менен Донецкийден түшүп атат. Хотя бы так. А то попутчик без коэффициент. Андан көрө. Жок, бул деле попутчик менен экен да. Как раз азыр эгер экинчи попутчикте чыккан болсо, ошондо 10 заказ аткарган болуп калам, ошону менен үйгө кете беребиз. Бирок попутчик деле коэффициент менен түшөт экен. Ойлогом без коэффициент түшөт постоянно деп. Все, биз азыр 5-чи микрорайонда жүрөбүз. Покровка жака чыгып кетти го. Все, мына дагы бир заказ чыгып атат. Все, чыкты, 2 заказ менен кетип атам. 26 минутада 2 заказ аткардым, 2 попутчикти. 267 сом, тигиниси 111 сом болду.
10 заказ аткардым, получается 118 сом. Бул экинчиси пока чыкпай калды. Ушундай 10 заказ аткардым, ровно саат уже почти 12 болуп калды. Саат канчада жумушка чыктым эле? Так, жумушка 7:42 чыккан экенмин. Почти 8-де чыксам, 4 саат. 4 сааттын ичинде 10 заказ аткарып турмун да. Получается, бирок мен аябай алыстап кеттим. Паджиламды коюп, указать на карте, үй жака коюп койлу. Так, мынтип орто сай тарапты басып койлу. Все, поехали басып. Акырын 11-ci заказды клиент издеп кете беребиз эми буюрса. Плюс 20 сом менен заказ түштү. Видео связьда сүйлөшүп атканыма байланыштуу заказ түшүп атканын тартканы успеть этпей калдым. 800 метр 3 минута көргөзүп атат. Бул АУСВ көчөсү. Бул эмне турасың? Пешеход зеленый күйүп атпайбы? Все. Максимально үйгө жакын берип, ушул эле заказ менен үйгө кирип кетсем жакшы болот эле. 17 минутада алып келдим. 239 сом. Так, мол падиламды өчүрөбүз. Анан бул жерде аябай коэффициент күйүп аткан кез. Ради эксперимента жөн эле линияга чыгып көрөбүз, канча коэффициент менен түшөт экен. Пока разворот алгачакты. Так. Заказ негизи барбы, жокпу билебиз, байкаштырайлычы. Анан силерге мен статистиканы көргөзөйүн. Ладно, пока заказ түшпөй атат, мен силерге статистиканы көргөзөйүн. 2100 сом иштедим. Заказ плюс 130 менен түшүп атат. Так, эметебиз дагы. Принимать этип коебуз, болду. 2100 сом иштедим, 11 заказ аткарып. Километраж 89-90 километр жүрдүк. Жүзүнө 12 литр ичет да меники. Анан кечинде пробка аз да. Ошо байланыштуу расход примерно 12 эле. Оны көрдүңөр да. Кечинде иштеп атканда ушундай эмелер бар. Коэффициенттер бар негизи, бирок дайыма эмес, бирок бар. Жамаат мен үйгө кеттим. 11 заказ аткарып 2100 сом иштедим. Анын ичинен примерно 700 сому бензинге кетти. 600 сом, 700 сомдойчу. 700 деп эсептей берели. 700 сом бензинге кеткенде 1400 сом калып атат. Линияда жүргөнүмө так 4,5 саат болду. 4,5 сааттын ичинде 1400 сом иштеп кетип атам үйгө. Аткарган заказым 11 штук болду, 2100 сом сумма. 700 сом бензинге кетти, калганы жаңга калды. Мындай таза өзүмө калды, бирок 4,5 саат убакыт кетип калды. 9 саат иштесең, ошондо бир 3000 сомдой калчыдай. Бирок точно гарантия берип айта албайм, бирок примерно статистикада эми ой жүгүртү. Мындайча айтканда. Ошондой достор, таксопарк Капиталга катталабыз. Видеонун башына номерлер жазып коем. Ошол номерлерге чалып, байланышып, биз менен чогуу иштесеңер болот. Амал жеримде болсо, кызым Аймабалда.